Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз жазгы пейзаж. Сабактын максаты көркөм өнөр боюнча билимдерин, билгичтик жана көндүмдөрүн калыптандырышат. Балдардын көркөм сулуулукка болгон жан дүйнөсүн байытышат. Эстетикалык жактан тарбияланышат. Пейзаж бул адамдын жаратылышты кабылдоосу жана сезими чагылдырылып көрсөтүлөт. Француздун пайс деген сөзүнөн алынган, бизче которгондо жер, өрөөн дегенди билдирет. Пейзаждын 4 түрү бар: мезгилдик, ландшафттык, лирикалык жана мифологиялык пейзаж. Мезгилдик пейзаж күз, жаз, жай, кыш, күндүзгү, кечки, таңкы, түшкү убакыттарды чагылдырылып тартылган сүрөттөр мезгилдик пейзаж болот. Ландшафттык пейзаж тоо, талаа, өрөөн, токой, деңиз, чөл, көлдөрдү, сууларды чагылдырылат. Лирикалык пейзажга сүрөтчүнүн ички туюмун, сезимин, абалын жаратылыш аркылуу көрсөтүп сүрөттөп берүүсү же пейзаждын ыраттуулугун чагылдыруусу. Ал эми мифологиялык пейзаж болсо, фантастикалык жаратылышты жана ойдон чыгарылган образды чагылдырат. Башкача айтканда, көпчүлүгү түрдүү мифтердин негизинде түзүлөт. Биз пейзажды тартууда боек менен иштөөгө чейин карандаш менен тартып алуубуз керек. Табиятты тааный билүүбүз, андагы ар бир көрүнүштү ар дайым байкап жүргөнүбүз пейзажды тартууда жеңилдик берет. Ошондой эле пейзажды тартууда аба жана сызыктуу перспективаны да жакшы билишибиз зарыл. Перспектива дегенибиз эмне? Перспектива көркөм сүрөт өнөрүндөгү тегиздикте мейкиндикти түзүү. Башкача айтканда, горизонт деңгээл сызыгын туура жайгаштыруу дегенди билдирет. Бул сызык мейкиндиктин тереңдигин түзүү үчүн негиз болуп эсептелет. Ошондой эле деңгээл сызыгы дайыма биздин байкоо жүргүзүүдө көзүбүздүн деңгээлинде болоорун билесиңер. Горизонт сызыгы бул географиялык түшүнүк боюнча асманды жана жерди бөлүп турган сызык. Ал эми көркөм сүрөт өнөрүндө жаратылыштын объектилерин, мисалы, жол, дарактарды, үйлөрдү, тоолорду, асманды жана башкаларды чагылдырып тартуу үчүн сөзсүз аба жана сызыктуу перспективанын негизги закондорун билишибиз керек. Перспективанын негизги закондору. Закон ченемдүүлүктөрүндө бардык нерселер байкоочудан алыстаган сайын өзүнүн өлчөмүнөн кичинейип көрүнөт жана өлчөмдөрү да кыскарат. Бул байкоо чекитине жараша болот. Боек менен тартууда алдыңкы пландагы ар бир көрүнүштү, түстөрдү күчтүү берип, ал эми алыстаган сайын күдөмүк, агыш түстөр берилет. Мына балдар, силер пейзаж жөнүндө аз да болсо маалымат алдыңар. Эми сабакты бышыктай кетели. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Көркөм сүрөт өнөрүндө жаратылышты сүрөттөгөн жанр кайсы? Пейзаждын негизги түрлөрү кайсылар? Пейзаж жанрын иштөөдө эмнеге көңүл бурушубуз зарыл? Мунун бардыгын азыр эле мен жаңы өттүм. Анда эмесе үйгө тапшырма, пейзаж, жазгы пейзаж. Саламатта калгыла.